Окуя Түштүк Африканын Малави мамлекетинде башталат. Баш каарман Уильям иниси менен талаада эгиндерин жыйноодо. Ошол кезде кокустан атасынын агасы жерге кулап көз жумат. Ал эми айыл тургундары көз жумган адамдын кандай адам болгонун айтып, анын артында калган жерлерин мурас иретинде балдарына беришип, атасынын ишин улантышын түшүндүрөт. Ошол убакытта айылда кургакчылык башталып, элдер жамгыр чакырып көрүшөт. Бирок алардын аракетинен эч кандай пайда чыкпайт. Уильям бош убактында бузулган нерселерди оңдоо менен алектенет. Ага айыл тургундары бузулган буюмдарын оңдотууга алып келишет. Күндөрдүн биринде Уильям радио оңдоп отурганда анын жанына атасы келип, үйдүн үстүнө чыгып крышаны текшер деп жумшайт. Атасы баласынын жумуш кылып атканынан пайдаланып, анын бөлмөсүнө мектеп формасын белек иретинде коюп коет. Уильям жумуштарын бүтүрүп, бети колун жууп үйгө киргенде жаңы мектеп формасын көрүп, өтө катуу кубанып, ата-энесине ыраазычылык билдирет. Эртеси мектеп формасын кийип алып, мектебине бет алат. Кийинки күнү Уильям досу менен бирге мусор арасынан өзүнө керектүү буюмдарды издеп көрөт. Ошентип үйгө кайтып келип, айыл тургундарынын чогулушуна кошулат. Чогулушта бир компания эркектерге иш сунуштап, токойдогу дарактарды жок кылууну айтат. Бирок дарактардын жок болушу күчтүү жамгырга, андан кийин эгиндердин суу капташына алып келет. Бул нерсенин натыйжасында айыл тургундарынын начарчылыгына алып келет. Күтүлбөгөндө компаниянын сунушуна акчасыз адамдар макул болушат. Кийинки күнү Уильям дарактарды бир топ адамдар кесип аткандарын көрөт. Ал эми кечинде балдар радио угууга чогулушат. Бирок радио угайын дегенде анын заряды түгөп иштебей калат. Ал эми физиканы жакшы түшүнгөн Уильям эскирген батарейкаларды кураштырып, радиону оңдоп коет. Ошентип ал досу менен үйгө кайтып баратканда, эжеси мугалим менен сүйлөшүп турганын көрүп калат да, досуна эч кимге айтпоосун суранат. Эртеси кайрадан досу менен жолугуп, эжеси менен жолуккан мугалимдин вейлигинин дөңгөлөгүн жарып таштайлы дейт. Бирок Уильям дөңгөлөк жаруунун ордуна кечинде тапшырма аткаруу үчүн велик фонаригин алып коеюн дейт. Бирок Уильям фонарик эмненин жардамында жанып атканына кызыгып, бир нече нерселерди пландап коет. Уильям итине тамак берип атканда, атасында окуусуна бере турган акчасы жок экенин угуп калат. Эртеси мектеп директору акча төлөбөгөн окуучуларга карап, качан гана акча төлөсөңөр мектепке келесиңер деп мектептен чыгарып жиберет. Мектептен чыккан ал кайрадан мусордон 2 аккумулятор таап, анын иштешин текшерүү үчүн электр тогу керек болот. Эртеси Уильям бекинип, мектепке мугалиминин алдына келет да, динамо машинасы кандай иштешин сурайт. Ал эми мугалими анын кандай иштеши китепканадагы китептерде жазылган дейт. Бирок баланын китепканага кирүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошол себептен ал мугалимине эжеси менен жолукканын көргөнүн айтып, эгер мага жардам берсеңиз эч кимге айтпайм деп көндүрөт. Ошентип китепканачы балага ар күнү келип китеп окушуна макулдугун берет. Уильям «Шамал энергиясы» деген китепти көрүп, аны акырына чейин окууга киришет. Президент менен элдердин жолугушуусу кезинде айыл тургундары президенттен жардам сурашат. Бирок тилекке каршы алардын аракетинен эч кандай пайда чыкпай, айыл тургундары үмүттөрүн үзүшөт. Требл тамак ашыбыз жетишсиз, эгер жетсе 1-2 айга жетет деп, саман менен үйүн жаап шыйпырын сатып жиберет. Базарларда азык-түлүктөр жетишсиздиги башталат. Жана товарлар аз болгон үчүн баалар да көтөрүлүп кетет. Ал эми Уильям китепканада билим алуусун улантат. Анын планы шамал жардамында суу жана электр энергиясын алуу. Ал өз планын ишке ашырса, айыл тургундары ачкачылыктан кутулат. Бирок бул планды ишке ашыруу үчүн мугалимдин жардамына муктаж болот. Ошол убакытта мугалим эжесине шаарга качып ошол жакта баш кошобуз деп өз сунушун айтат. Айылга машиналарда жүгөрү сатып келишет. Ал эми жашоочулар ач калбоо үчүн бири-бири менен мушташышат. Уильямдын апасы да баласына акча берип жүгөрү сатып алыш үчүн жөнөткөндө, алардын үйүн уурулар тоноп кетет. Уильям 2 КАМАЗ жүгөрү айыл тургундарына жетпешине көзү жетип, жогорку ылдамдыкта чуркап ичкериге кирип кетет. Сыртта элдер ызы чуу.
Уильям чоң эшиктен чыкса, жүгөрүсүн алдырып жиберет. Ошол себептен башка эшиктен чыгууга чечим чыгарат. Атасы калган акчаларын санайт жана аз эле акчасы калганы үчүн эртеңден баштап бир жолу эле тамак жейбиз деп айтат. Ошентип кыйын күндөр башталат. Кечинде Уильям эжесинин бөлмөсүнө кирип, эжесинен жардам сурайт. Баланын планы шамал жардамында суу алыш үчүн мугалиминин бийлигиндеги динамо машинасы керек болот. Эртеси кыз мугалим менен шаарга качып кеткен болот, бирок инисинен сураган нерсесин таштап кетет. Мектеп жабылышына карабай, Уильямдын атасы директордон баласы китепканадан китеп окуусун суранат. Ошентип динамо машинасын алган бала тегирмен жасап достору менен аны сынап көрүшүп, шамал жардамында электр энергиясын алууну ишке ашырат. Ошол заматта анын достору чоң тегирмен жасаш үчүн мусордон керектүү нерселерди теришет. Уильям атасына тегирмен жасап, шамал жардамында электр энергиясын алганын айтып, чоң тегирмен жасоо үчүн атасынын бийлигин сурайт. Бирок атасына бул план жакпай, баласын урушуп колуна кетмен карматып, мага жардам бересиң деп тегирменин сындырып салат. Уильям айыл балдарынан атасына каршы чыгып бийликти алууга жардам сурайт, бирок алар бийликти ала албай коюшат. Айыл балдары Уильямга карап, "Жүр биз менен башка жака кетебиз" деп айтканда, Уильям "Мен үй бүлөмдү таштап кете албайм, эжемдин таштап кеткени жетет" дейт. Бир күнү баласынын кайгырып отурганын көргөн атасы баласынын жанына келип, бийликти алууга макул болот. Ошентип Уильям ишке киришет. Ал айыл балдарынын жардамында өтө чоң тегирмен жасашып, шамал жардамында айылга кудуктан суу чыгарышат. Баласынын бул кылган ишине кубанган ата баласы менен сыймыктанат. Ошентип эгиндер суу ичип, суу менен камсыз болушат. Ал эми Уильямга башка мектепке сунуш билдиришет. Бирок бала атасына жардам берүү үчүн айылда калышка чечим чыгарат. Бирок атасы буга макул болбой, "Сен окушуң керек" деп айтат. Уильям окууга кетерден алдын тегирмен үстүнө чыгып, айылын жогорудан тиктеп турат. Ошентип фильм жыйынтыкталат. Уильямдын тагдыры: кийинчерээк ал стипендия алып, мектепти Малавиде аяктайт. Кийин Америкадагы Дармурт коллежинде экономия боюнча диплом алат. Ата-энеси мурункудай Уимби айылында жашашат. Эжеси мугалимге турмушка чыгып, 4 балалуу болушат жана тез-тез ата-энесинен кабар алып турушат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийга ой пикир калтырганды унутпаңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.